Кааба жер бетинде өтө көп сандаган зыяратчыларды батырган каабачалык сыйлуу жана ыйык ибадаткана жок. 24 саат бою миңдеген зыяратчылар анын айланасын тегеренет. Анын кара өңдөгү сүрөтү көптөгөн үйлөргө көрк берип турат. Миллиондогон мусулмандар күнүнө 5 маал Кааба тарапка бурулуп намаз окушат. Бүткүл жер планетасындагы мусулмандардын ыйык жайы Мекке шаарындагы Аль-Харам мечитинин так ордосунда жайгашкан Кааба тууралуу кызыктуу жана тарыхый фактыларды айтып бергенге аракет кылам. Эмне үчүн Кааба деп аталат жана анын этимологиясы тууралуу эмнелерди билебиз? Сөзмө-сөз которгондо араб тилинен Кааб төрт бурчтуу үй, дагы башка аталышы Аль-Байтул Акдам, жер бетиндеги эң эски тарыхый үй. Ал эми ошондой эле аны мусулмандар Байтуллах, Аллахтын үйү деп аташат. Кааба жер жаралгандан баштап эле болгондугу тууралуу Куранда далилдер бар. Такталган маалыматтарга ылайык, Каабаны дүйнөнү топон суу каптагандан кийин Ибрахим пайгамбар баласы Исмаил пайгамбар менен кайра калууна келтирген. Бүгүнкү күндөгү сиз көрүп турган ыйык Каабанын түзүлүшү жана көрүнүшү мурда башкача болгон. Ибрахим пайгамбардын куруусунан кийин табигый кырсыктардан жана адамдардын таасиринен улам Кааба бир топ өзгөрүүгө учураган. Кааба өзүнүн узун тарыхында адамзат тарабынан бир топ реконструкцияланган. Бүгүнкү күнү биз көрүп турган Каабанын формасы мурда төрт бурчтук болгон эмес жана анын төрт бурчтуу болуп курулуусу пайгамбарыбыздын доорунан бери гана. Анын эң маанилүү кайра курулушу пайгамбарыбыздын заманында болгонун жакшы билебиз. Пайгамбарыбыздын миссиясы башталганга 5 жыл калганда болуп өткөн суу каптоо курулманы талкалап кеткен. Аны куруу милдетин Курайшит уруусу өзүнө алып, ал ишке римдик куруучуну жана египеттик жыгач устан алдырышкан. Ал кезде араб урууларынын ортосунда аеусуз кан төгүүлөр, талаш тартыштар, бийлик талашуулар өкүм сүрүп турган. Кара ташты ордуна жайгаштыруу мезгили келгенде ким аны ордуна коюу урматына ээ болот деген талаш маселе жаралат. Ошондо алар Мухаммед пайгамбарга кайрылышат. Ал учурда пайгамбар 35 жашка толуп пайгамбарлык милдет жүктөлө элек болчу. Кайрылгандар анын акылмандыгына жана эстүүлүгүнө терең ишенишкен. Сырт кийимине кара ташты салып, баардыгына кийимдин ар тарабынан кармап, аны чогуу көтөрүүгө буйрду. Ташты алып келип, тиешелүү бийиктикке көтөргөндөн кийин ал ташты алып өз колу менен ордуна жайгаштырды. Ошол учурда Курайштердин каражаты таптакыр түгөнүп, Каабанын бир тарабын кичирейтүүнү кеңешишет. Бүгүнкү күндө Кааба таштын бир тарабы кичирейип келип, ал тарап Хижир Исмаил деп аталат. Өзүңүздөр көрүп тургандай ийри келген жапыс дубалда Кааба болуп эсептелет. Таваф кылуучулар бул бөлүктү да кошо тегеренишет. Илгерки Каабанын эки эшиги болуп, бири кирүү үчүн, ал эми экинчиси чыгуу үчүн болгон. Жана Каабанын терезеси да болгон. Ал эми азыр бир гана эшиги бар. Бүгүнкү күнү биз көрүп турган Каабанын үстүнө жабылган кездеме кисва деп аталып, алтын менен Куран аяттары жазылган. Каабанын үстүндөгү жамынычы илгери түрдүү өңдөрдө болуп, анда кызыл, жашыл, ак өңдөрдө болгон. Ал эми Каабаны кара өңдөгү кездеме менен жабылуусу Аббасилер мезгилинде пайда болгон. Каабанын үстүнө жабылган жамынычы жыл сайын Зулхижжа айынын 9 же 10 күндөрү жаңыртылып, эски жамынчын болсо кыркып майдалап зыяратчыларга таркатышат. Каабанын ачкычын сактоо милдети бир үй бүлөгө гана жүктөлгөн. Пайгамбарыбыздын доорунда Каабанын ачкычы бир топ Курайшит урууларынын колунда болгон. Зиярат учурунда ачкычтардын көптүгүнөн көзөмөл кылууга мүмкүн болбой калгандыктан Мекке басып алынгандан кийин пайгамбар Каабанын ачкычын өзүнө алып албастан аны Бану Шайба уруусунан Усама ибн Талхага тапшырат. Бул үй бүлө көптөгөн 100 жылдардан бери Каабанын ачкычын сактоо милдетин аткарып келет. Пайгамбарыбыз ачкычты берип жатып, "О Бани Талха, муну алгын жана кыямат күнүнө чейин ачкычты сенден эч ким тартып албайт" дейт. Пайгамбарыбыздын мына ушул осуятынан кийин бир дагы халиф, султан, король бул үй бүлөнүн уруксаатсыз Каабанын ичине кире албайт. Мурда Каабанын эшиги ачык болгон. Бүгүнкү күнү зыяратчылардын көптүгүнөн жылына 2 жолу гана өлкөлөрдүн президенттери сыяктуу жогорку даражадагы зыяратчылар үчүн ачылат.
Kaabаны Араб жарым аралында жашаган көптөгөн элдер жана уруулар жогорку деңгээлде баалашкан. Жөөттөр Kaabаны урматташып, Авраамдын, Ибрахим пайгамбардын динине ылайык Кудайга сыйынышкан. Мурда Kaabада көптөгөн сүрөттөр болгон. Анын ичинде Ибрахим менен Исмаил пайгамбардын колдорунда пайгамбарлык жебелери кармаган сүрөттөр чагылтырылган. Мындан тышкары Мариянын жана анын баласы Иса пайгамбардын кейпинде түшүрүлгөн сүрөттөр жайгашкан. Демек, бул жөөттөр сыяктуу эле христиандар дагы Kaabаны урматташкан. Арабтар Kaabага өтө жогорку урмат менен мамиле кылышкан. Эң баштапкы учурдан тартып эле Kaabаны Аллахтын үйү катары эсептешип, ар тараптан келишип зиярат кылышкан. Алар Kaabаны Ибрахим пайгамбар куруп, ага зиярат кылуу андан мураска калган диндин бөлүгү экенин билишкен. Kaabага камкордук кылуу Исмаил пайгамбарга тапшырылып, ал өз тукумдарына калтырган. Убакыттын өтүшү менен Исмаилдин тукумдарынын саны жана согуштук күчү арткан. Ошол учурда Исмаилдин тукумдарынын башчысы болуп Хуза уруусунун өкүлү Амр ибн Лахи болгон. Ал Ханифа бир Кудайга ишенүү дининен чыгып, Kaabага буттарды, башкача айтканда, идолдарды орнотуп, адамдарды аларга сыйынууга чакырган. Алгачкы бут идол Сириядан алып келинген Хубал болгон. Кийинчерээк башка буттар идолдар пайда болгон. Бара-бара Kaabада көптөгөн буттар чогултулуп, арабтардын арасында бутка, идолга сыйынуу, тактап айтканда бут парастык кеңири тараган. Ибрахимдин тукумдары алгачкы дин болгон Кудайга ишенүүнү бурмалашып, унутта калтырышкан. Ошондо Алла өзүнүн пайгамбары жана элчиси Мухаммад алейхиссаламды бир Кудайга ишенүүгө чакыруу миссиясы менен пайгамбар кылып жиберет. 930-жылы Карматтар сектасы тарабынан куттуу кара таш уурдалып, өз кезинде бул наадандар Харам мечитин барымтага алып, 10 миңдеген зияратчыларды өлтүрүп, Замзам кудугуна ыргытышкан. 22 жылдан кийин гана чоң ири суммадагы акчага кайра ордуна алып келинген жана кара таш майдаланып сынып кетпеши үчүн күмүш менен тегеретип каптап коюшкан. Тарыхчылардын айтуусуна караганда, кара таштын бардык фрагменттери табылган эмес. Кара таш бейиштен чыгарылган таш деп айтылат жана ал адам пайгамбарга тартуу кылынган. Алгач кара таш ак өңдүү болуп, убакыт өтүп адамдардын күнөөлөрүнүн себебинен кара өңдөнүп калган деп айтылат. Ал эми дагы башка риваяттарга караганда таш Нух пайгамбарга топон суудан кийин түшүрүлгөн жана узак убакыттан бери Абу Кубайс тоосунда сакталган. Ибрахим пайгамбар Kaabаны куруу үчүн таш издеп, кара ташты Kaabага алып келген жана азыркы ордуна орноткон. Kaabанын бийиктиги 12 метр 5 сантиметр, узундугу 9 метр, кенендиги 13 метр. Kaabанын канча ирет курулгандыгы тууралуу бир топ риваяттар айтылган. Көпчүлүк маалыматтарга караганда Kaaba 5-тен 12 жолуга чейин кайра курулгандыгы айтылган. Кымбаттуу замандашым, эгер видео жаккан болсо бөлүшүп койсоңуз жакшы болот. Жана мага да дуа кылып коюңуз. Бул ыйык жерди зиярат кылууга жараткан бизге да насип кылган болсун.